достор, мына бүгін біз Жалауат жеркесінде 3 жаштан долбоордун алкагында семинар уюштурулган. Бул жаштан 2 долбоор, менин атым Фахридин. Өтөдө кандай иштер менен жаштар алек болуп атат, ошол жөнүндө биз сиздерге маалымат беребиз. Кеттик. Мына урматтуу достор, жаштар топ-топторго бөлүнүп өзүнчө эле презентация жасап атат. Ал жерде эмне болуп атат экен? Бирге сурап көрөйлү. Саламатсыздарбы? Бул жерде кандай тапшырманы аткарып атасыздар? Biz ошол максатыбыз кандай балдарды күнү өтүшүнү ошону аткарып жатабыз. Бир күндүк планыбызды түзүп, ошого мисал келтирип жатабыз. Чоң рахмат. Анда эмесе биз экинчи команданы сурасак. Саламатсызбы? Бүгүнкү иш-чарага сиз кайсыл жерден келдиңиз? Мен бүгүнкү иш-чарага Мамурдук локациясынан Ноокаттан келдим. Чоң рахмат. Салам достор, сиздер бүгүнкү семинардан кандай көндөмдөрдү үйрөнүп жатасыздар? Бүгүнкү семинардан сиздер кандай көндөмдөрдү үйрөнүп жатасыздар? Biz bu baldardan sırasaq, salam baldar, kandayсыздар? Бүгүнкү семинар сиздерде кандай сезим болуп атат? Сезимдер аябай эле сонун. Мен бул жериме келгенде аябай эле конуп кеттим да. Жана өтө кызыктуу болуп жатат семинар. Сезимдерди айта албайсың да азыр. Сүйүнөсүң, бир уялып каласың кээде, сөз менен айтып бере албайсың. Как-то так. Чоң рахмат. Мына достор, жаштар эмне менен алек болуп атканын өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Сиздерге чоң ыраазычылык. Жаштар үй-бүлөдөгү зордук зомбулуктардын алдын алууга активдүү катышат. Бул жаатта Ош Баткен жана Жалауат жаштарынын башын бириктирген тренинг уюштурулду. Иш-чара гендердик нормалар боюнча билимдерди жана жөндөмдөрдү өркүндөтүү деген аталышта өткөрүлүүдө. Тренингтерге катышкандан кийин менде чоң өзгөрүү болду. Эмнеге дегенде мен мурун стереотиптерге конфликт мен өзүмдө көп болчу. Жанымда үйдөгүлөр менен, көчөдөгүлөр менен бир нерсе десем мен өзүмө кабыл алып, алар менен тез эле урушуп кеттим. Кийинчерээк мен тренингтерге катышкандан кийин аларды бир чекеден чечип, өзүм жашоомдо колдонуп жатам. Биз бүгүн гендердик теңсиздик жөнүндө тренинг өтүп атабыз. Ушу тренингде түшүнүп жеттик, что аялда окушка жана иштешке милдеттүү жана өзүнүн тандоосу бар. Ошого бизде урмат жасап, ошо пикир менен кызыгышыбыз керек. Бул биздин өтүп жаткан темабыз биздин мектебибизде дагы, өзүбүздүн досторубуздун ортосунда дагы жана келечегибизге дагы чоң пайдалуу. Өз айлабызга барып, досторубуз менен аларды бөлүшүп, алар дагы өзүбүзгө чакырып, жакындатып жатабыз. Тренингке 3 облустан 14 жаштан 18 жашка чейинки 60-тан ашуун жаштар катышты. Алар зордук зомбулуктардын алдын алуу жана гендердик теңсиздиктен арылуунун жолдору боюнча маалымат алышып, талкуу жүрдү. Бул эң мыкты проект деп эсептейм. Мен дагы кайталап кетет элем. Ушу проектке 6 окуучу эмес, мүмкүнчүлүк болсо 12 окуучуну алып берсе биздин мектептен, кийинки долбоорго дагы кошулсак деген үмүттөмүн. Мен ушуну сунуштайт элем, окуучуну көбүрөөк алганга. Камтылып жаткан темалар абдан актуалдуу, жана мектепте анча жеткире албаган темаларды булар бул жерден алып жатышат. Мисал үчүн бүгүнкү теманы карагыла, өзүң танда деген теманы карагыла. Үй-бүлөнүн моделдерин берип жатат жана кандай келечекте үй-бүлө боло алат, алар өзлөрүнүн көз каранды экендигин, максат коюуну, кесипти эртелеп тандап алууну, өзүнүн жөндөмчүлүктөрүн ойготуп ички өнүгүү жактан кетип жаткандыгы абдан кубандырат мени.
Иш-чаранын жыйынтыгы менен катышуучулар критикалык ой жүгүртүүнүн жолдорун өздөштүрүшөт. Жана ошондой эле кыздар менен балдар үй бүлөдөгү мектептеги милдеттерин билип тең бөлүштүрүүгө жөндөмдөрү артат. Белгилей кетсек, мындай шартты жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун колдоосу астында Жаш ниет менен Тынчтык демилгелери коомдук бирикмелери, ошондой эле Абад коомдук фонду түзүп уюштуруп берди. Биз жаштанчылар гендердик теңсиздик семинарынын алкагында өз оюбузду сиздерге тартууладык. Эч качан элемнедиктеп жашаба. Ар бир адам сын такканы чебер. Агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың? Азаматты жаман деп батырды кайдан табасың? Тегеңди сактайм десең, уул тарбияла. Элиңди сактайм десең, кыз тарбияла. Ак иштеген адам жамандык көрбөйт. Аялыңыз тандаганга өкүнбөңүз. Ал тандагандын бири сизсиз. Кээде турмуш уу берет, ачуусуна караба. Кээде турмуш кант берет, таттуусуна алданба. Эркек аялы менен толук кандуу үй бүлөнү түзөт. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Эрдин жакшысы турмуштун тапкычы. Аялдын жакшысы үй бүлө бактысы. Үй бүлөлүк баалуулуктарды сактайлы. Жаштанчы достору Жалал Абад чергесинде болуп кайтты. Бул айдагы жаңылыктар өз аягына чыкты. Сиздер менен кийинки айда жолугушканча саламатты болуңуздар.